7 жылдан бери эле ушу Албек aka zoorusuna жабыркап 7 жылдан бери эле баламдын өмүрү үчүн кредитке малдып келатабыз. Ушу Азатымдын өмүрү үчүн кайдыгер карабаган эли журтубуз болсо ушу жардам берсеңиздер суранабыз. Мен оорумдун 65%-ын уулума бергем. Бала үчүн эч нерсе аябайт элек. Мен өзүм эмне болсом мейли. Ушу баламды алып калганга жардам берип койсоңор. Кайрымдуулар кыз элим, силерден сурарбыз. Asıbaylık altın bulup ken bolup çındığında adam kılgan adamdı. Vakıt eken tana ekenden solup vakıt eken tana ekenden solup. Индияга кеткичекте аман эсен турсун деп күндө капельницада жатасың деп. Балаңыз операция болгондо сиз өзүңүз боруңузду берген экенсиз да, ошо 65%-ында, да? Операция болгондон кийин канчага чейин бала жакшы жүрдү? 1 жылга чейин жакшы жүрдү. 1 жылдан кийин кайра ошо тамыры ичкерип кетти деп кайра шишип эмете баштаганда барып келгенбиз. Анда только кеңейтип келген. Былтыр барып стенд салдырып келгенбиз. Эми ошо стенддин ичи кайра толуп уже тазалаганга да мүмкүнчүлүк болбойт. Эми кайра чоң операция кылбасак болбойт. Кайра ичин ачпасак болбойт. Операцияны каяктан кыласыздар? Индиядан, JP-ден кылганбыз. Азыр повторно ушул жакка барыш керек да? Эми повторно кайра ошо JP-ге эле барабыз го. Тияктан ошо жака келгиле деп атат. Канча каражат керек болуп атат ал жака? Эми операциясын 10 миң деп атат. Андан сырткары жолу ал жакта турган $10,000, 10 миң доллар операциясы деп атат. Эмелерин бүтпөдөн жөнөтүшкөн операциясынча жатканына күнүнө $500 деп. Ага уже бизде чамабыз чакталуу, анчалык акчаны буга чейин ошол эме биринчи операциясында ошо кредитке көбүрөөк малынып калып, ошо бүтө элек болуп атат. Бул кийинки жылдарында эле алдык, бирок анда азыраактан баягы 250-300 миң тегерек эле болуп, алар жеңилирээк болчу. Мунусунда уже кичине оор болуп калдыңыздар, карыздар болуп калдык да. Күнүгө дарыга канча кетип атат? Күнүгө 7 миңден кетип атат. 7 миң сомдон кетип атат. Күнүнө? Күнүнө. Бир капельницасы ошо 4,5 миңге чейин экен, андан сырткары дары-парылары бар, ошо общий 7 миң кетип атат да. Анда ошол кармандуу инсандардын атынан бир күндүк болсо дагы 8 миң сом. Алла ыраазы болсун да.